Түзі Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Күннің негізгелер алық жаңалықтар менен таныштырып, Қуат Қасымбеков. Евробиримдиктин комиссары адам ташығандарға қаршы соғыш жарыларын айтып, акча табууну көздөгөн мигранттарды артка кайтарабыз деп убада кылды. Орусиянын мыйзамдары менен жашоо, Крым татарлары куугунтукка кабылганын айтышууда. Скейтбордчу карыялар. Бул спорт үчүн карлык чек эмес окшобойбу? Кытайдан баштасак, бул өлкөнүн Борбордук банкы баалуу кагаздардын төмөндөшүн токтотуу үчүн үстөк пайыздарды кыскартууга өттү. Банк ноябрь айынан бери 5-чи жолу бул чарага барды. Соңку чечим шаршемби күнү күчүнө кирет. Бул кадамдан кийин Dow Jones индекси 7,7% жогорулоо менен ачылды. Европа менен Австралиядагы рыноктарда жогорулады. Шанхай индекси болсо дүйшөмбү күнкү рекорддук ылдыйлоодон кийин бүгүн 7,5% төмөндө менен жабылды. Ал арада Евробиримдиктин миграция боюнча комиссары адам ташыгандарга каршы күрөш башталарын убада кылып, экономикалык максаттарды көздөгөн мигранттар артка кайтарыларын айтты. Бирок ал Сирия сыяктуу чатак аймактарынан келген адамдарга Европада калууга уруксат берилерин белгиледи. Ошондой эле айрым өлкөлөр маселени чечүү үчүн көбүрөөк күч өрөсө болмок деди. Бул кеме Грециядагы бир нече аралдардан качкындарды чогултуп, Афины шаарына алып келүүдө. Күнүнө жүздөгөн бозгундар буга окшош кемелер аркылуу келишет. Алардын көбүн жакын туугандары тосуп алат. Бирок Европа өлкөлөрү алардын баарына кантип жардам беребиз деп турган кез. Бул айда эле Грецияга 10 миңдеген мыйзамсыз мигранттар келген. Эми алардын кимиси калат, кимиси артка жөнөтүлөт деген суроо турат. Европа биримдиктин миграция боюнча комиссары зордук зомбулуктан, согуштан качкан адамдар менен, экономикалык кызыкчылык менен чөлкөмгө келген мигранттардын айырмасы бар деп билдирди. Жардамга муктаж качкындарга сөзсүз көмөк көрсөтөбүз. Ал биздин милдет жана Европа биримдигинин негизги принциптеринин бири. Бирок Европага акча табам деп мыйзамсыз келгендерди кабыл албайбыз. Европага жеткен үй-бүлөлөр болгон мүлкүн чогуу ала келишет. Эми алар Европанын башка өлкөлөрүнө барам деген максаты менен кайрадан мыйзамсыз адам ташыгандарга туш болушу мүмкүн. Сирия сыяктуу өлкөлөрдөн аргасыз качып чыккан качкындар Европага жеткенде толкунданып айтууга сөз таппай калышат. Бирок алдыда дагы кыйынчылыктар бар. Жана бозгундардын көбү жакында сапарга чыгабыз деп айтышат. Крымдын Украинанын курамынан чыкканын ал жактагы этникалык орустардын көбү колдогону маалым. Бирок бул жарым аралдагы татарлар референдумга бойкот жарыялап, андан бери куугунтукка кабылганын айтышууда. Өткөн аптада Крымга барган президент Путин аймакта чагымчыл күчтөр бар экенин билдирген. Бирок Крым татарлары көйгөйлөрүбүз ойдон чыгарылган жок дешет. Ленора жана Марлен бүт каада салтты сактап, татар тилинде жана татарлардын мечитинде үйлөнүштү. Крым татарлары маданиятын сактап келишет. Бирок аймак Орусиянын көзөмөлүнө өткөндөн бери жергиликтүүлөр кооптонуп калыштыбы? Ну да, можно так сказать. Албетте, бирок баары жакшы болот дейт Марлен. Лилия Бужурова болсо, ал ойго кошулбайт. АТР каналы татар тилинде баяндап турчу. Жаңы бийликтин астында канал эфирге чыкпай калды. Каждые полчаса мы рассказывали. Лиля, биз жарым саат сайын Түзөөгө чыгып, жаңылыктарды такча кылдырып турчубуз. Бизди ошол үчүн жаап салышты. Себеби чыныгы абалды айтып жатканбыз, деди ал. Крым татарлары буга чейин куугунтукталып келген. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Крым татарлары массалык түрдө башка аймактарга көчүрүлгөн. Совет бийлиги кулаганда гана алар өз үйүнө кайтып келишкен. Абалды жайгарыш үчүн президент Путин татар тилине расмий макам берип жана жакында эле болгон сапарында татарларды чет өлкөлүк күчтөр колдонуп жатканын баса белгилеген. Бирок аймакта чоң маселе бар экени бышык. Абдурашид 1 жыл мурун баласын жана инисин белгисиз адамдар уурдап кеткен жерди көрсөттү. Мен алар тууралуу күн сайын, саат сайын ойлоном.
Эгерде алар тирүү болсо, камакта отурушат. Аларды өлтүрүп салышса, эмне кыла алам? Алардын күнөөсү жок болчу. Бир гана мага байланышы бар болчу. Абдурашид Крым татарлары кайтып келгенде бул айылды негиздеген. Эми айылдын көп тургундары келечекке кооптонуп турганын айтышат. Сиз Түзөөдө BBC-ни көрүп жатасыз. Эми күндүн башка кабарларын тизмеги. Пальмира шаарындагы байыркы храм талкыланганын көрсөткөн алгачкы сүрөттөр интернетке жарыяланды. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ бул жолу менен Баал Шамин храмын жардырганын тастыктап отурат. Мындан бир канча күн мурда согушкерлер тарыхый жайга ондогон жылдан бери көз салып келген окумуштунун да башын алган эле. Германияда баш калка издеген качкындарга берилген мектептин спорт залы өрттөнүп кетти. Полиция Науэн шаарындагы залга белгисиз бирөө атайлап өрт койгонун айтты. Эч ким жабыркаган жок. Бул аймакта оңчулдар качкындарга каршы нааразылыкка чыгышкан эле. Түркиянын президенти премьер-министрге жаңы парламенттик шайлоонун алдында убактылуу өкмөт түзүү тапшырмасын берди. Июнь айындагы шайлоодон кийин жаңы өкмөт түзүү аракети ийгиликсиз аяктаган. Анда Эрдоандын ак партиясы парламенттик көпчүлүккө ээ боло албай калган эле. Саясий тоңгуюк Түркиянын экономикасы жана коопсуздугу боюнча кабаттырланууга себеп болду. Көпчүлүгүбүз скейтборду жаштардын спорту деп билебиз. Бирок чындык башкача экен. Британияда бул спорт тездик менен жайылып, жаңы скейтборд аянттары ачылып, ага кызыккандардын саны да өсүп баратат. Кызыгы, алардын арасында улгайгандар да бар экен. Скейтбордчулардын жаңы мууну, алардын арасында улгайгандар да бар. Кээде аларды скейтбордчу карыялар деп атап коюшат. 10 жашымдан бери скейтборд тебем. 40ка чыксам да токтоткон жокмун дейт бул киши. Уулум өзү менен кошо скейтборд тебишимди каалады деди экинчиси. Бул киши болсо каарлыктын чегин эч ким билбейт. Теб албай калганга чейин бул спортту уланта берем деген пикирде. Демек скейтборд тебүү үчүн өтө жаш же өтө кары болуунун кажети жок окшобойбу? Атам тепчү, ал мага үйрөттү. Бул өтө көңүлдүү спорт. Жаңы адамдар менен таанышасың. Биз скейтбордту жаңы тээп баштаганда ал буга окшош эле. Алгачкы скейтборддор жыгач такта жана ага тагылган металл дөңгөлөктөн турчу. Эми анын жаңы түрлөрү чыгып, укмуштуудай трюктарды жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Скейтбордтун тактайы менен кошо скейтборд тебүүнүн жол жоболору да өзгөрдү. Бул заманбап скейтбордтун бир түрү. Биз аны балмуздак скейтборду деп атап коебуз. Мындай такта менен көп нерсе кылууга болот. Албетте бир күндө эксперт болуп кетүү мүмкүн эмес. Башында жыгылбай калуу өтө кыйын. Кайсы жашта болбоңуз, скейтборд тепкенди сагынсаңыз, бул спортко кайтып барат белеңиз? Эми скейтбордтон спорт жаңылыктарына келели. Дүйнөлүк атлетика чемпионатында жөгүлүктөр Юсейн Болт менен Джастин Гетлин 200 метрлик жарыштын жарым финалына чыгышты. Британиялык Грег Рузерфорд узун аралыкка секирүүдө алтын медаль алып, дүйнөдөгү 4 эри чемпионатты жеңген атлет болуп калды. Ал тапта кениялык Дэвид Рудиша болсо 800 метрлик жарышты жеңип чыкты. Жылдыз теннисчилерди ар дайым эле көчөдөн көрө бербейсиз. АКШ ачык чемпионатынын алдында таанымал теннисчилер кечээ Нью-Йоркко чогулушту. Роджер Федерер, Серена Уильямс, Мария Шарапова жана Рафаэл Надаль элдин көңүлүн ачуу үчүн көчө теннисине катышты. Аларга мурдагы чемпиондор Андре Агаси жана Пит Сампрас да кошулган экен. Жаңылыктардын соңунда бош бөтөлкөлөрдү эмне кылам деп ойлонгон болсоңуз, бул жаңылык сиз үчүн. Азербайжандагы бул кооз үйдүн бир бөлүгү айнек бөтөлкөдөн жасалган. 73 жаштагы карыя бөтөлкөнү жакынкы тогойдон чогултуп чыккан экен. Ал айлана чөйрөнү сактоого дилгирлигин айтып, бөтөлкө жыйноого 4 жыл сарпталганын белгиледи. Эми анын үйүн көрүү үчүн айрымдар акча да төлөшөт экен. Соңку жаңылыктар мына ушулар болду. Алар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.